Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер жана окуучулар. Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабакты Гарвард билим берүү тарбиялоо комплексинин 2-класс окуучулары үчүн кыргыз тили мугалими мен Суюнова Аида Абдыкаыровна өтүп бермекчимин. Анда эмесе балдар, китеп дептерибизди даярдап, бүгүнкү сабакты кунт коюп угабыз. Балдар, бүгүнкү өтүлүүчү сабагыбызда ар түрдүү мөмө жемиштер, жашылчалар өстүрүлүүчү бакчабыз жөнүндө сөз кылабыз. Анда эмесе бүгүнкү числону жазып, теманы коебуз. Тема бакчамда. Алгач балдар, биринчи көнүгүүдө берилген тапшырманы аткарып чыгабыз. Биринчи көнүгүүдө А вариантында көп чекиттин ордуна да мүчөсүн же анын варианттарын улап жазгыла деп тапшырма берилген. Ал эми Б вариантында табышмакты окугула, жандырмагын тапкыла деген. Алгач көп чекиттин ордуна да мүчөсүн улап жазып чыгабыз. Кичине гана сары киши өзү жер алдында, сакалы жер үстүндө. Мынакей балдар, мүчөлөрдү коюп жазып алдык. Эми табышмактын жандырмагын табабыз. Кичине гана сары киши өзү жер алдында, сакалы жер үстүндө. Балдар, табышмактын жандырмагын эмне деп ойлойсуңар? Азаматсыңар. Бул сабиз. Эми балдар, табышмактын астында берилген сөздөрдү жана сөз айкаштарын окуп чыгып, эсте сактап калууга аракет кылабыз. Анда эмесе сөз айкаштарын окуп чыгабыз. Катуу, твёрдый, жумшак, мягкий, жер үстүндө, над землей, жер астында, под землей, ар жылына тигемин, каждый год сажаю, кандай кылып багарын, как ухаживать за ними, кадимкидей билемин, я знаю хорошо. Мынакей балдар, силер да өз алдыңарча ушул сөздөрдү жана сөз айкаштарын окуп чыккыла. Балдар, сүрөттөн силер эмнелерди көрүп турасыңар? Алар кайсыл жерде өсөт? Мына ушул суроого азыр биз 2-көнүгүүдө берилген тапшырма боюнча аткарып жазып чыгабыз. Демек, мында дагы бизге А жана Б вариантында тапшырма берилген. Алгач А вариантын жазып чыгабыз. А вариантта бакта кайсы мөмө жемиштер, жашылчалар өсүшүн жазып чыгабыз. Ал эми Б вариантында жерде өсүүчү мөмө жемиштер жана жашылчаларды жазып чыгабыз. Эгерде 2-көнүгүүнү аткарып бүткөн болсоңор, 3-көнүгүүдө берилген диалогду окуп чыгабыз. Чыпалак бала. Бул пияз канча турат? Сатуучу: пияз 20 сом турат. Картөшкө, капуста, бадыран канча турат? Картөшкө 30 сом, капуста 25 сом, бадыран 40 сом турат. Чыпалак бала: мага 1 килограмм пияз, 2 килограмм картөшкө, 3 килограмм бадыран бериңизчи. Мына, алыңыз. Канча төлөймүн? 200 сом. Рахмат. Эч нерсе эмес. Мынакей балдар, биз чыпалак бала жана сатуучунун диалогун окуп чыктык. Эми силер өз алдыңарча ушул диалогду орус тилине которуп жазып чыгасыңар. Андан кийинки 4-көнүгүүдө балдар, ушул 3-көнүгүүдө берилген диалог боюнча силер да өз алдыңарча диалог түзүп көрөсүңөр. Эгерде бул көнүгүүнү да аткарып бүткөн болсоңор, көңүлүбүздү 5-көнүгүүгө бурабыз.
5-ci könügüde bul kaysı jaşılça? Tapqıla degen. Bul könügüde da balдар tömöndögi variantda аты atalbay süretdelgen jaşılçalardan atyn taap jazyp çygabys. A variantyn men özüm işlep bereýin. Al kiçinekey, süýrü, tösü sary, katuw jaşylça, jerde ösüt. Bul emne? Balдар, kaýsy jaşylça dep oýloýsyňar? Azamatsıňar. Bul sabis. Emi balдар, kalgan B jana V variantlaryn öz aldyňarja işlep surolarga jogap jazyp çykýla. Egerde balдар bu könügünde işlep bitken bolsaňar, üý işin belgilep jazyp algyla. Üý işi 7-nji könügü. 7-nji könügüde berilgen bakçamda degenlerdi körküm okup jatka aýtyp beresiňer. Egerde üý işin belgilep jazyp algan bolsaňar, balдар, biz sizler menen koştoşabys. Köňül burganyňyzlar üçin çoň rahmat. Salamatda kalyňyzlar.